24 бөлүм. Жаякимдин тушунда Бабыл падышасы Небухадоносор кол салды. Жаяким 3 жыл анын бийлиги астында болду, бирок кийин андан бөлүнүп кетти. Теңир аларды өзүнүн кулдары, пайгамбарлары аркылуу айткан сөзү боюнча жүйүттү кырып жок кылуу үчүн ага каршы Каздимдердин, Сириялыктардын, Мааптыктардын жана Амондуктардын аскерлерин жиберди. Менашенин күнөөсү жана кылган баардык иштери үчүн Теңирдин буйругу боюнча жүйүттү өзүнөн четтетүү үчүн, Менашенин жазыксыз кан төгүп, Иерусалимди жазыксыз канга толтурганы үчүн жүйүттү ушундай кылды. Теңир аны кечиргиси келген жок. Жаяким жөнүндө жана анын кылган баардык иштери жөнүндө жүйүт падышаларынын тарых китебинде баяндалып жазылган. Жаяким ата бабаларына кошулуп, анын ордуна уулу Жаякин такка отурду. Мисыр падышасы андан кийин өз жеринен чыккан жок. Себеби Бабыл падышасы Мисыр падышасына караштуу жерлерди, Мисыр дарыясынан Эфрат дарыясына чейинки жерлерди басып алган эле. Жаякин такка отурганда 18 жашта эле. Ал Иерусалимде 3 ай падышачылык кылды. Анын энесинин аты Нехушта. Ал Иерусалимдик Элнатандын кызы эле. Ал атасындай болуп, баардык нерседе Теңирге жакпаган иштерди кылды. Ошол убакта Бабыл падышасы Небухадоносордун кулдары Иерусалимге келип, шаарды курчап алышты. Кулдары шаарды курчап жатканда, Бабыл падышасы Небухадоносор шаарга келди. Жүйүт падышасы Жаякин энеси, кызматчылары, төрөлөрү жана эбнухтары менен Бабыл падышасына багынып берди. Бабыл падышасы шаарды өз падышачылыгынын 8-жылында басып алды. Небухадоносор ал жерден Теңир үйүндөгү жана падыша сарайындагы кымбат баалуу буюмдарды алып кетти. Теңир айткандай, Ысрайыл падышасы Сулайман жасаган Теңирдин ибадатканасындагы алтын идиштердин баарын талкылады. Ал Иерусалимдин бүтелин, баардык төрөлөрүн, эр жүрөк аскерлерин туткундап кетти. Туткундалып кеткендердин саны 10 000 эле. Ал баардык жыгач усталарды, темир усталарды туткундап кетти. Ал жерде жарды элден башка эч ким калган жок. Жаякинди ал Бабылга туткундап кетти. Падышанын энесин, аялдарын, эбнухтарын, ал жердин күчтүүлөрүн Иерусалимден Бабылга туткундап кетти. 7000 аскерин, кол өнөөрчүлөрү менен 1000 куруучусун, согушка жарактуу эр жүрөк адамдарын Бабыл падышасы Бабылга туткундап кетти. Бабыл падышасы Жаякиндин ордуна анын жакын тууганы Матанияны такка отургузуп, атын Ситкия кылып өзгөрттү. Ситкия такка отурганда 21 жашта эле. Ал Иерусалимде 11 жыл падышачылык кылды. Анын энесинин аты Хамутал. Ал Либналык Жеремиянын кызы болчу. Ал Жаякимге окшоп, баардык нерседе Теңирге жакпаган иштерди кылды. Теңир жүйүт менен Иерусалимге абдан катуу каарданып, аларды таштап салды. Ситкия Бабыл падышасынан бөлүнүп кетти.